20 марттан баштап ушул күнгө чейин биздин жарандарды башка өлкөлөрдөн алып келүү боюнча, бөлөк өлкөлөрдүн жарандарын бизден алып чыгуу боюнча 200дөн ашык чартердик каттамдар аткарылды. Бул каттамдар биздин мамлекеттин авиакомпаниялары, авиатрафик жана тез жет тарабынан, башка мамлекеттердин авиакомпаниялары, бул негизинен Россиянын авиакомпаниялары, Турцияныкы, Кореяныкы, Ирандыкы жана башка өлкөлөрдүн авиакомпаниялары аркылуу аткарылып жатат. Азыркы кезге чейин азыр биздин республикалык штабтын чечимине жараша, 72-нчи чечимине жараша регулярдык аба каттамдарын жандандыруу боюнча чаралар көрүнүп атат. 4 мамлекеттин авиакомпаниялары менен сүйлөшүүлөр жүрүп, азыр 2 мамлекеттин Турция менен Эмираттардын авиакомпаниялары менен чечимге келдик. Ошол регулярдык каттамдарды жандандыруу тууралуу. Бүгүнкү күндөн баштап Турциянын 2 компаниясы, Pegasus жана Turkish Airlines компаниясы, биздин авиатрафик компаниясы болуп, ошол каттамдарды жандандыруу боюнча бир келишимге келдик. Ал каттамдардын санын айтып кете турган болсом, Pegasus авиакомпаниясына жумасына 2 жолу, Turkish Airlines компаниясына жумасына 2 жолу, биздин авиатрафик компаниясына 2 жолу Стамбулга, 1 жолу Анталияга аткарыла турган болуп чечилди. Бириккен Араб Эмираттарынын Fly Dubai авиакомпаниясы жумасына 1 жолу, Air Arabia авиакомпаниясы 15 августтан баштап жумасына 1 жолу аткарыла турган болуп чечилди. Калган авиакомпаниялар менен башка өлкөлөрдүн авиакомпаниялары менен сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Россиянын 3 авиакомпаниясы менен Аэрофлот, Сибир, Урал авиакомпаниясы менен сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Ал эми Казакстандын авиакомпаниясы Air Astana, алар менен сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Азыркы убакта алар менен чартердик негизде келишилген ошол график боюнча биздин жарандарды алып келүү, алардын жарандарын алып чыгуу боюнча чартердик каттамдар аткарылып атат. Дагы айтып кете турган нерсе, башка авиакомпаниялар менен, башка өлкөлөрдүн авиакомпаниялары менен сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Азыр Кувейт мамлекетинин Jazeera Air авиакомпаниясынан бизге сунуш киргизилди. Ошол регулярдык каттамдарды ачуу боюнча. Өзбекстандын Узбек Hava Yolları авиакомпаниясы да сунуш киргизди. Азыр биз республикалык штаб менен бирдикте ал сунуштарды карап атабыз. Кудай буйрса дагы чечилип калат. Рахмат. Бакыт мырза, буга чейин баарына белгилүү, ушул балыкчы корумдуу жолундагы жана компаниянын подрядчик деп коебузбу? Ошолордун бир айлык маянасында бир көйгөй жаралып келчү эле. Бул жылы кандай болуп атат ушул маселе? Балыкчы корумдуу жолунда бүгүнкү күндө өзүңүздөр билгендей республика бюджеттен каржыланганга долбоор Кыргызстанда биринчи жолу башталган. Эл реконструкция жумуштары жүргөн долбоор болуп эсептелет. Бул долбоор өзүңүздөр билгендей бүгүнкү күндө 70% жумуш аякталды. Ал жерде подрядчик компания, чет өлкөлүк компания, ал Лонгхай компаниясы бүгүнкү күндө Кытайда келелек. Алар келгенден кийин биз ошол арендаторлор, жумушчулардын карыздарын төлөп берүү боюнча биз аларга 1-2 жолу кат жазганбыз. Алар айтып атат, биз өзүбүз келгенде каражаттарды ала келип ошого төлөп беребиз деп аракет кылып жатышат. Рахмат. Ал эми Жалал Абад маданият жолу боюнча кандай маалымат бересиз? Жалал Абад маданият жолу өзүңүздөр билгендей бүгүнкү күндө жумуш кызуу жүрүүдө. Ал жердеги компания, подрядчик компания быйылкы жылга 30 чакырым жолду асфальт төшөө жумуштарын пландаштырылган. Ошо 30 чакырым пландаштырылган жумуштарды толугу менен аткарып берем деп аракет кылды.
Мындан тышкары ошо республикалык маанидеги жолдордун жанагындай жол белгилери бар эмеспи, жанагындай разметка деп коебуз, дагы башка ошондойлор боюнча кандай иштер жүрүп атат? Мисалы ошол эле Бишкек Ош жолу эң чоң жолдорунда, Бишкек Нарын Тооргарт автожолунда, анан мындан тышкары ушу баарына кызыктырган суроо бул Бишкек Кара Балта жолундагы процесс кандай болуп атат? Өзүңүздөр билгендей быйылкы жылга бизди, мен айтып жана жогоруда айтып кеткендей, быйылкы жылга бизди 72% бюджетти кыскартылып койгонуна байланыштуу бүгүнкү күндө көп жумуштар кайрадан каралып, көп жумуштар токтотулуп турат. Ал эми эл аралык маанидеги жолдордо биз ошол жердеги жанагы оңдоп түзөө жумуштарын аткарылып жатабыз. Ал эми сиз айтып кеткен жанагы Бишкек Кара Балта жолу боюнча быйылкы жылы толугу менен асфальтта төшөө жумуштарын подрядчик компания бүтүрөт. Ал ошол эле жолдун, реконструкция жолдон үнөмдөр кылып калган акчага быйылкы жылы ошол эле компания менен кайрадан келишим түзүлүп, ошол компания 8-чакырымдан 15-чакырымга чейин жолду дагы реконструкция боюнча келишим түзүлдү. Алар да жакын арада башталат. Ал эми жанагы жол белгилери боюнча айта кете турган болсок, реконструкция болуп аткан жолдорго бул долбоорлоо иштеринде полностью каралган. Ал жерде жол белгилери полностью коюлуш керек. Ал эми биздеги баягы жол чарба департаментине караштуу жолдордо быйылкы жылы жол белгилери коюлуп туруш керек болчу. Ал жолдордогу кайрадан кыскартылганына байланыштуу кайрадан каралып жатат. Курманбек мырза, баарын кызыктырган бул биздин жанагы жарандар, кыргыз жарандары, Кыргызстанда жашап жаткандар, ошо жанагы чет мамлекетке учууну пландаштырып атышат. Мен билгенден баарыбызга айтылып, ошо социалдык тармактарда да жазылат. Бул болсо ошол биз мисалы Россия Федерациясына учуп кетишибиз керек эле, буну кандай учабыз? Ошол боюнча азыр кандай процесстер болуп атат? Ошонун эрежесин түшүндүрүп коюп, анткени азыркы учурда чек ара жабык жана кыргыз жарандары уча албайт, анткени Россия жарандары гана уча алышы мүмкүн ошо элчилик аркылуу деп. Ошондагы бир кыскача маалымат берип кетесизби? Туура айтасыз. Ошол талап азыр дагы аткарылып атат. Анткени өзүңүздөр билесиздер, ошо 20 марттагы чыккан өкмөттүн буйругуна жараша ошол талап аткарылып жатат азыркы чейин. Мына регулярдык рейстерди ачкандан кийин ошол өкмөттүн буйругуна, 84-буйругуна биздин чет өлкөлүк министерствонун тарабынан сунуш киргизилди. Азыр өкмөттө каралып атат. Ошол сунуш чечилгенден кийин 84 буйрукка өзгөртүү киргизилет дагы. Биздин да жарандар ошол регулярдык каттамдар менен учууга мүмкүнчүлүк алат. Ошондо азыркы учурда кыргыз жарандары уча албайт. Азыркы учурда ошол күтүп атабыз, ошол буйруктун өзгөрүүсүн. Ал өзгөрүү кирмейинче биздин жарандар уча албайт. Эми кээ бир категориядагы жарандар учулат ошол 84-буйруктун негизинде. Бул дипломаттар, эгер үй бүлөнүн кайсы бир мүчөсү башка өлкөнүн жараны болсо, алар учулат, делегация учулат. Анан биздин МИДтин жана посольстволордун сунушунда чечимине жараша өзгөчө граждандардын бир эмелери учулат. Бирок аны башка ошол Кыргызстандагы ошол кайсы бир мамлекеттин элчилигинин аркылуусу турабы? Элчилик аркылуу чечилет да бул, турабы? Биз жака учуп келүү тууралуу, Кыргызстанга учуп келүү тууралуу эгер бөлөк өлкөнүн жарандары болсо, алар ошол биздин элчиликтин чечими менен келишет. Ал эми Кыргызстандагы кыргыз жарандар азыркы учурда эч жака уча албайт. Да, туура.